Саламатсыздарбы, урматтуу улуу кыргыз. Бүгүн 18-сентябрь. Бүгүн ушул кара ой, ак ой жөнүндө убакыт, учурчак, акыл, сезим жөнүндө адамзатка болгон жол жобоону айтып койгум келди. Жан Кудайдын жол жобосун. Өткөнкү сабакта ошо сезим менен акылдын айырмачылыгын айтып бергем. Сезим бул адам жаңы доордо ошо арбай адам болуп, анан арбайлык сыпатка, периштелик сыпатка жетип калуу, өзүн сезип, ошондой сезип калса, анан сезимдин энергиясы иштейт. Сезимдин энергиясы өтө күчтүү. Ушул жөнүндө айтып бердим эле. Мисалга мен ошо Теңир ата көзүмө көрүнүп, вирус жылдырган жөнөткөндү, Жан Кудай арстан алай көктүн, көкө теңирдин жүзү, адамзаттын куту, жашоонун коду, асмандын, 6 катар ааламдын, 7 катар жердин, адамзаттын, арбай абанын жаны делгендей, мен ошол өзүмдү жаңы Кудай сезгендиктен анан ошо 6 катар ааламды башкарып, 7 катар жерди, адамзатты башкарып атканымды айттым. Ошол сезим деген бул өзүн сезип калуу. Же болбосо бирөөнүн мисалга кечээ тагдыр эмне болоорун билбей аткан, бир боштондук теңсеп аткан азыркы президент эле бир кезде эмне болоорун билбей атты эле да, жаш болсо. Бүгүн президент болуп алып өзүн кыргыздын Кудайы сезип атат да. Ошол бертүсүн берип, бөлтүсүн бөлүп дегендейчи. Көрдүңүзбү, ошондой сезип калды. Ошол сыяктуу эле бул 21-кылымда адам акыл калдыргандыктан, аял өзүн эле аял катары бир кор сезип алган, ошо сезимде жашап калган, эркек эптеп эле жан баксам деген сезимде жашап калган, ошон үчүн өзүн тааныбай калган деген ошол улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашсаар улуттун улагасында калат. Ошо өзүн сезбегендиктен, сезим иштебегендиктен, акыл калдыргандыктан анан бүгүнкү күнү кор болуп атат. Ошол сыяктуу жаңы доордо сезим иштейт деген, ушул ой иштейт деген, адам ошол жанагы кээ бир көз ачыктар көрүнүш айтат. Анткени ошо көрүп атат, сезип атат, ошону айтып атат. Ошол орундалып атат. Кээ бир эмчи домчулар алып келчи балаңды деп эле жүрөгүн көтөрүп коюп атат. Көрдүңүзбү, өзүн сезип, өзүнө ишенген үчүн ошол сыйкыр иштеп атат. Же болбосо байланыш алгандар илгертен ойлой алар деле. Ошо ою аркылуу сезимине салганда, ошо сезимине ишенип, ал сезим баягы ааламга түз байланыш. Бирөөлөргө ошо байланыш катары керек болсо ошо түш деле, бул өзү сезим, ойго түшүп атат да. Ошондуктан сезим менен акылдын айырмачылыгын айтып бергенбиз. Ошол акылдын айырмачылыгы деген жаңы доордо адам күнбаш болот. Ошо 100% толук мээс иштейт, ишке түшөт. Жерге иштеген 2 бөлүгүн өчүрүү керек. Өзүн таанып, ошол улуумун дейби, арбайлык сыпатты аткарам дейби, ошентип өчүрбөгөн үчүн анан адамзат бүгүнкү күндө кор болуп атат, өзүн тааныбай атат. Ушундай бир айырмачылыгын айтып бердим эле. Бүгүн ошо кара ой, ак ой жөнүндө айтып бергим келип атат. Ак ой деген сөз Аллах дегендей бул ааламды ойлонуу, чындыкты ойлонуу, улуулукту ойлонуу. Ак ой.
кара ой болсо жердик могу жашоону ойлонуу. Ошо Ажыбаев Эргешбайга дагы берилген экен, ошону бир окуп берейин. Рухтар менен сырдашуу китебинде. Ойдун күчү. Ак ойдон ак энергия жарык толкун сыяктуу ааламга таралып, ааламды агартат. Адамдан чыккан ак ой ааламды агартат. Ааламдагы периште, рухтар ак энергия менен азыктанат. Ошондуктан ак ойлоону Кудай колдойт, кырсыктан сактайт. Көрдүңүзбү? Ак ой эмне экен? Ак ой мына элчилик кылуу, чындыкты элге жеткирүү. Биз бир сабак өткөнбүз. Ак кийимди ким кийет? Ак кийимди ошо ааламдан кабарым бар, элге үлгү көрсөтөм деген ошол сыпатка жеткен адам гана кийет. Мейли калпагынбы, элечегинби, көкүрөгүн ак кийеби. Эгер андай ааламдан кабары болбосо, элге үлгү көрсөтө албаса, жана ак сакал деп да бекер айтпайт да. Ак элечектүү эне деп да бекер айтпайт. Ак чолтой деп да бекер айтпайт. Ак деген бул ааламга гана тиешелүү болгондуктан, эгер ошол андай сыпат болбосо, жөн эле ак кийинип алган адамды аалам күчтөрү уруп коет. Ал кырсыктап кетет. Жөн эле кийимди карасаңыз, ошон үчүн анан ак менен уруулуп атат да. Жанагы адам кайтыш болгондо дагы кепини ак түстөн болгону. Ак ой деген ошо аалам. Бир доорлордо, бир мезгилдерде ошо рухтар менен сырдашууда Эргешбай атага космостон берилип атат да. Бир доорлордо адамдар өтө илимдүү, эч кандай кара ою жок, кара ою ойлобогон, ак жүрөк, ак көңүл, дили таза, ниети ак болушкан. Алар ошол заманда 900 жыл, 1000 жыл, 2000 жылдап жашаган. Илим менен пейил өмүрдүн булагы. Илим эмне экен? Ааламдык илим. Ошо жанагы сезимге түшкөн илим. Байланыш аркылуу берилген илим. Жердик илим эмес. Жердик ал бир окумуштоонун сөзү эмес. Илим менен пейил өмүрдүн булагы. Жалпы элдин дили тазарып, ой тилеги жакшылыкка болгон кезде өмүрлөр узара баштайт. Себеби жалпы элдин ак оюнан чыккан нуру адамдарга жамгырдай жаап, денелери тазарып, жан дүйнөсүн жандандырып, жашоолорду жакшыртат, көңүлдөрү көтөрүлөт, өмүрлөрү узартууга себеп болот. Ак ой, көрдүңүзбү? Ак ой. Ааламды ойлонуу, чындыкты ойлонуу, ошо бир ааламдык билдирүүгө такалып алып, мисалга ааламдык дастан ааламдан берилип атат да. Анан ошо ааламдык дастан айтылган жерде тазалануу, ирээттелүү болот. Илгери Карышкыр тийбесинде ошол ааламдык дастандарды айттыртып койгон кезде ошол жайлоого карышкыр тийбей. Ааламдык дастан бул ааламдык жаңы доордо жашоонун эң чоң философиясы. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн манасчы деп коебу. Ошо ааламдык мындай улуу кыргызга ошо жомоктошкон бир доорду ааламдан өткөн чактан кайра көкүрөгүнө ак оюна салып, анан мына ушунда да өмүр узарып атат. Жөн эле ал бир кыры. Экинчи олялар, пайгамбарлар, сакабалар дегендер ааламдык Кудайдын билдирүүсүн жеткирип келген. Ошону менен адамзат сакталып келген. Ошону менен дили тазарып, ниети агарып келген. Ошон үчүн кара ойду баспаган, кара жолду баспаган. Ошон үчүн бул ойдун энергиясы, сөздүн энергиясы, сезимдин энергиясы, көздүн энергиясы болуп бөлүнүп кете берет да. Сезимдин энергиясы дагы өзүң
качан таанып өйдөлөгөндө, өзүн сезгенде ошондо энергия иштеп атат. Сөздүн энергиясы угуп, түшүнүп, сүйлөгөндө, улуулукту кеп кылганда, мисалга мына Манас дастанында сөздүн энергиясы, ошол ааламдан берилгендиктен, Куран окулган жерде, мисалга адам эсте же болбосо байдын кызы ооруптур, хандын кызы ооруптур, анан 40 күн дуба окуганда дегенде эле ошол эле Кудайдын сөзүн эле, Кудайды мактоо, ааламды мактоону окуган кезде эле анан ошого даба болуп анан айыгып келгенде ошол энергиясы. Ошон үчүн мунун баары ак ойго жатат. Ааламды кеп кылуу, ошо таза дил, керек болсо ошол ак кийим, ак ой, ошонун баары ак ойдогу адамдар ушинтип орто жашы 2000 жыл болуп калат. Болуп келген бүгүнкү күнгө чейин. Кара ой жөнүндө айтсак, кара ойлунун казаны кайнабайт, кайнаса да узабайт. Себеби кара ойдон чыккан кара энергия ааламды булгап, тумчуктурат. Ошондуктан кара ойлуулар убактылуу жыргап барып эле акыры жашоосу кайгыга туш болот. Анткени Кудай кара ойлууларга каарын төгөт, кечирип жүрүп кечирет. Кимдер кара ойлойт? Билими жок, көрө албас адамдар, илими жок, көптү көрбөгөн, көптү окубаган, сезим эки дүйнөнү электен өткөрөт дейт. Ошо сезим иштебегендер, жөн эле могу акылга карап, көз караш калтырып алгандар, байлык бийликке умтулуп алгандар. Кара ой менен байлыкты кууган адамдын өмүрү кыска болот. Өмүрүнүн аягында бактысыз жашоого туш келет. Кара ойлуу адам бийликке келсе, кыргын доор башталат. Дүйнөдө эмне болуп атат азырчы? Мамлекеттерде эмне болуп атат? Карасаңыз, бул Эргешбай атага берилген ааламдык билдирүү. Мен оюман жазган жок, муну чукуп окуп алсаңар да болот. Кара ойлуу адам бийликке келсе, кыргын доор башталат деп турат. Тарыхта белгилүү болгондой, бул доорлордо адамдар өмүрлөрү өтө кыска болуп кеткен. Мына азыр деле адамдардын өмүрү кыскарып кетти да. Эмне болуптур? Инсульт болуптур, инфаркт болуптур, жана болуптур. Неден? Кара ойдон. Агаруу жок, тазаруу жок. Адам өзү эки нерсе менен тамактанат да. Руханий азык, духовный азык. Мындайча айтканда, ич жан тамактанып туруш керек. Анан тан тамактанат да. Тан эми суу менен, өсүмдүк, эт жана башка менен тамактанып атат. Жан тамактанып турбаса, жанга ак ой келип турбаса, биликтик болбосо, таның керек болсо жаныңды сактай албай калат. Карасаңыз, ой деген ошол. Ой эмнеден? Бирөө мисалга түш көрсөң да ойлоносуң. Бир сөз уксаң да ойлоносуң, бу жаманбы, жакшыбы. Ааламдык илимди дагы таразалайсың да, электен өткөрөсүң. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ак ойлуулар эмне кылып коет экен? Керек болсо ааламды тазалап коет экен. Арбайлар азыктанып кетет экен. Мактоодон. Ошон үчүн ааламды күчтөр адамдын жаман жакшы ишин эле эмес, жаман жакшы сөзүн эмес, оюн окуп турат деген ошол. Мына ой боюнча кара ой, ак ой. Эми сизде кара ой болсо, суран, тилен, бирок сендеги каралык акты киргизбей коет, төбөңөн ал дейт. Ошон үчүн жана чакралар жөнүндө берилген ушул. Ак ойлууну аалам колдойт дагы, оорудан, кырсыктан коргоп, канатына калкалап турат, сыноосун токтотуп турат. Кара ойлуу ким? Мына бул пендечилик жашоо, пендечиликке берилип алуу. Ошол сезим канткенде өсөт, канткенде өчөт дегенбиз го өткөндө. Мына адам, мына кара ойлуу эмнеден пайда болот экен? Адам көп кыжаалат болгондо, план түзгөндө, арыздашканда, арам ойлогондо, мына пендечилик жашоодо ушунун баары жаман сүйлөгөндө, жалган сүйлөгөндө, шашкалактаганда, теңир кызматын билбегенде дээр сезим иштебейт. Дээр жана дээринде бар деп коет го. Дээринде жок атаңыз урайын деп коет го. Ошол дээр сезим иштебейт. Көптү окуган, көптү көрбөгөн инсандын сезими жарды болот. Ошол адамдар эле кара ойдо жашайт да. Ошон үчүн сезим өтө чоң бир күч. Адам жашоого жаралуу максатын билбесе,
Ошо ааламдык кызматты мына бизге окшош ушу периштелерге, ааламдан байланыш алган адамдарга, жеткирген адамдарга, булар ааламдын эле тирүүлүгүн жеткирип атат да мына ата теги арбаңдын айтканын. Аалам мына ошолордун сөзү сени агартат. Кошунаңдын же көрө албастын же байдын сөзү сени карартат, жасаган иш эмоцияга түшүрөт. Ошол ааламдан байланыш алган, ааламдык илимди жеткирген, тагдырын тапшырган адамдардын сөзү, берген кеңеши сени агартат, таныңды дагы, жаныңды да, оюңду дагы ааламга жакындатат, нурдантат, кубултат, энергия. Ак ойдо өзү энергия болуп атат. Адам жашоого жаралым максатын билбесе, өз эркинче жашаса, тарбиясы калса, байлык, бийликке умтулса, сезим жойуло берет. Кара ой деген ошол да. Адашканда, арыздашканда, адам сыпатын билбегенде, өзүн бийик сезип алганда, Кудай болуп алган бирөөлөр. Арак заводу бар, фаланы бар, строительный фирмасы бар, акеси кысматта, үкөсү, досу кысматта. Сулуулукту сүйүнү пир тутканда, пенде кутучанын кулу болгондо, корс чечимге келгенде, бийликте балаңда болсоң дагы асманга кара биринчичи, ошо жака туура келеби сүйлөгөн сөзүң, кылып аткан ишиң, элге кара, дүйнөгө кара, тарыхка кара, келечекке кара, анан чечим чыгарсаң, ааламга карасаң, алар коштоп берет, аалам күчтөрү. Жок, жерге карасаң, алар кордоп берет. Ошон үчүн сандаган депутаттардын сөзү ишке ашпай аткан ошол дүйнөдө дагы, бийликте дагы. Адам бир бетке өмүр өткөрүп алганда, адамдарга түрдүү мамиле жасаганда, ошонун баары кара ой болот. Ошондуктан ак ой, кара ой дегенди эми көп сөз, кийинде толуктап айтып берермин. Ой, ал эмнеден пайда болот экен? Сөздөн, түштөн, ааламдык илимден, жакшы адамдан. Эгер сени каралык болуп калса, ак эч качан жукпайт. Ал Кудайдан сурамактысың, ыйласаң да, анткени сенде каралык киргизбей коет ошону. Андан кийин убакыт менен учурчак жөнүндө кичине айтып өтөйүн. Убакыт өзү үчкө бөлүнөт. Бул жашоодо деле, ааламда деле. Өткөн чак, учурчак, анан келер чак. Прошлое, будущее и настоящее болуп бөлүнөт. Ошол азыр адам эски жашоо убакыт менен чектелип келген, убакытка каралып келген. Ааламда убакыт жок. То есть аякта бөлөк убакыт. Улам бийиктеген сайын убакыт бөлөк. Барып 8-катарда Кудайда өзү убакыт жок. Анын айтканы ошол замат закон болгон ошол. Убакыт Кудайдын берген адамзатка бир мүмкүнчүлүгү. Мисалга ошол жашоого келгенде 60 жылбы, 70 жылбы өмүрүн ошол кысмат кылып, анан өзөк өстүрүү үчүн гана берилген бул убакыт. Өзөгүн өскөнүнө, бул жерде кызматына карап, анан бийик дүйнөлөрдөн орун алган. Өлүмдөн кийин дагы. Экинчи дүйнө арбак дүйнө, биринчи дүйнө бул дүйнө болсо. Анан жаннат дүйнө, анан нур дүйнө болуп көтөрүлүп кете берет. Убакыт акчадан да кымбат турат. Убакытты аябай түшүнүш керек. Жана орустар время деньги деп койгондо эле бекер эмес. Акчаны могу жашоодо ким акчасы көбүрөөк болуп ошону иши жүргөндөй, акча үчүн чуркагандай, убакытты адам улуулукка пайдаланыш керек. Өткөн чак бул тарых кала берет. Бир күнбү, мен күнбү ал бүттү. Ошон үчүн тарыхына карап бирөөгө мамиле кылсаң туура болбой калат жаңы турду. Ал кече жаман болчу. Бүгүн жакшы болду. Кече ал бала болчу. Бүгүн ата болду. Кече бирөө кара болчу. Бүгүн ак болду. Кече бирөө бай болчу. Бүгүн кедей болду. Ушул сыяктуу кече бирөө тирүү болчу. Кече көргөн бүгүн жок дегенди. Бүгүн бул дүйнөдө жок. Ошон үчүн убакыт деген бул пендечилик жашоодо мунун көп кырлары бар. Учурчак деген азыр. Учурчак бул
өтө көп кыры бар мунун. Ошондой бирок баягы кыскачараак токтолуп өтөйүн. Учурчак деген бул мынау эле бүгүнкү эле убакытты улуулукка иштетүү, акка, ак ойго, ак ишке улуулукка иштетүүнүн аты бул учурчак аталат. Убакытты болгон убакытты улуулукка иштетсең, учурчак келип чыгат. Учурчакта адам өлбөстүк пайда болот, жашаруу пайда болот, нурдануу пайда болот. Ошон үчүн бул дүйнөдө убакыт жоюлуп кетет, кийин учурчак гана келип чыгат. Мисалга, мен канча жылдан бери ааламдан байланыш алам, эки дүйнөнү көрөм, жеткирем, дейм. Мен убакытты улуулукка гана иштеттим. Муну учурчак тутунуу деп коет да. Учурчак жөнүндө окуп берейин. Убакыт кайсы доордо жоюлат? Убакыт жоюлуш үчүн учурчак келип чыгыш керек. Алтын доордо убакытка карап, жаңы доордо убакытка карап, акылга салып, кара күч менен жасаган иш эч качан жыйынтык бербейт. Кудай сезимдер менен ааламдык жашоого карагай өсүүнү буйруду. Ошон үчүн учурчак пайда болду. Ушул убакыт өтүп атат, мына бүгүн 18 деп сүйлөп атпайбызбы? Бирок ушул эле күндү, ушул эле мүнөттү, ушул эле түндү улуулукка иштетсең, ошонун аты учурчак болуп убакыт жоюлуп кетет. Ак ой дегендей да. Эскиче эле жашай берсең, ал убакыт бойдон калат, убакыт адамды жеп өтөт. Андан кийин табыгы илимди, могу ааламдык илимди өздөштүрүүгө табыгы анан табылма илим бар. Табылма адам ойлоп чыккан, окумуштуулар ойлоп чыккан бул жердик бир табылма. Табыгы бул естественный. Табыгы илимди өздөштүрүүгө тарых күч береби же учурчак үлгү болобу? Табыгы илимди өздөштүрүүдө тарыхтын орду жокко эсе. Мына ушул илимди дегеле жаңы доордо жашоо үчүн тарыхтын орду жокко эсе. Анткени өтүп кетти. Тескерисинче учурчак улуулукка уютку болот. Тарых бул бүткөн өмүр, учурчак улуу түбөлүктүү келечектин кенен жолу. Эртеңде учурчак менен жашасаңыз болот. Бүрсүгүндө учурчак менен. Ал эмне деген сөз? Bir sekundda bir doğru ötüp atat деп, ошол мүнөттү улуулукка пайдаланыңыз. Улуу сөздү сүйлөңүз, улуу ойду ойлоңуз, ошол аты учурчак болуп кетет. Учурчак улуу түбөлүктүү келечектин жолу. Учурчак тутунгандар ааламдык маданиятка жетинет. Убакытты эле бирөө эмнеге пайдаланып атат? Уйкуга, бирөө жалган сөзгө, бирөө жаман ишке, бирөө жөн эле куру арага. Ошол ал убакыт болуп кала берет. Жок, ошол эле убакытта бирөөлөр ошонуп жашап атса, мына бирөө бир жерде жер титиреди, бир жерде суу каптады. Ушул убакытта алар эмнеге? Кор жашоого, тозок жашоого иштетип атат. Бул жерде улуу кыргыз ошол эле убакытты улуулукка иштеткен үчүн аты учурчак болуп калды. Учурчак дегенди так түшүнүп алгыла да. Андан кийин убакыт учурчак менен убакытты учурчак менен пайдалангыла. Убакыт ушул жашоонун түзүүчүсү. Көрдүңүзбү? Убакыт берилип атат да. Мисалга өспүрүмдөн чоңойгонго чейин убакыт. Эгер ал убакытты басып өтпөсө, ал өспөйт эле. Ошол сыяктуу бул убакыт баарынан кымбат. Карып кетесиң, карарып кетесиң, же агарып кетесиң, жашарып кетесиң. Ал өзүңөн болуп атат. Эскиче пайдалансаң, убакыт аты менен калып атат. Жаңыча пайдалансаң, убакыт жоюлуп учурчак келип чыгып атат. Учурчак улуулуктун мүчөсү болот. Учурчакты тааныш үчүн табыгый мыйзамды өздөштүрүп, теңирдин, ааламдын көп жол жоболосун билгенде, көзгө көрүнбөгөн сырдуу кубулуштардын талабын түшүнгөндө, эки дүйнө этикасын өздөштүргөндө адам учурчак тутуна алат. Учурчак адамдын аң сезиминин калыптануусу, касиет тутунуу, эки дүйнөгө ээ болуу. Көрдүңүзбү? Убакытты сиз улуулукка пайдаланган кезде касиетиңиз күчүнө кирет экен, таныңыз агарат экен, жаныңыз агарат экен, ниетиңизге ниет экен, ааламды күчтөр келип таныңызга отурат экен, нурданат экенсиз дегендей. Азыркы доордун аты от планетасы дегендей, Марсты. Жер азыр
от доору болуп калды да. Жер энергияга ээ болуп кетти. Жер энергияга ээ болуп кеткендиктен адам ошол бөлөк планетанын жашоочусундай аң сезимге ээ болуш керек болот. Ошон үчүн табигый илим берилип атат. Баягы институтка өтүш үчүн дагы эмне көтөрүп барат? Аттестат көтөрүп барат. Кайсы жерде болсо да окуп келди. 9-класстын базасына же 11-ге дегендей. Билими жок, жаңы доордо жашабайт. Ошон үчүн Кудай күнөөлүү эмес, келип туруп билимин берип, шартын коюп туруп анан өстүрүп атат да. Ошондуктан табигый илим деген эле бул Кудайдын билими жаңы доордо жашоо үчүн. Убакытты жеңүүчү улуу жөрөлгө кайсы? Улуу жолдо, ошо ыйман сыпат жолунда учурчак ыкмасы. Улуулук жөрөлгөсү деп эсептелет. Аалам сырларын ачуу, сүкүттө болуу, ошо улуулуктарды, жаңы доордун сүнөттөрүн үйрөнүү менен убакыт жокко чыгат. Убакытты жокко чыгарыш керек. Убакытты улуулукка пайдалануу бул убакытты жокко чыгаруу. Улуулукка пайдаланып албасаң, ошол Кудай берген убакыт сени жеп койгон атат да. Баягы байлар азыр камалып атат, турдалып атат. Ошо убактысын эмнеге байлап койгон? Акчага, бийликке, сулуулукка. Анан эле эрим кетти, аялым кетти болуп эле ошол эле баягы өзүнүн түзүп алганы кайра өзүн жеп коюп атат да. Учурчак тутунуу түгөнбөс жашоого түп нускабы? Учурчак улуулуктун пири. Учурчак адам менен акыреттин жашоосу. Учурчак тутунгандар бардык сыноодон жеңил өтө алат. Ар нерсени өз багытына мамиле жасайт. Түгөнбөс жашоого пайдабал түптөйт. 5 убакыт намаздан көрө учурчак менен жашоо туурабы? 5 убакыт намаз бул 5 маал гана Кудайдан тилек кылып сыйынуу, Кудайдын кызматын эскерүү, калган убакытта акыл иштетет. Эшиктеги жашоо, аял эркек жашоосуна убактысын бөлүп салат. Азгырылуу болот. Ал эми учурчак Кудай буйруган күндө ата кылгандай. Мына ушул убакытта эле улуулукка пайдалан. Улуу деген ата да. Ошол улуулукту эле баягы атаң Кудайың дегендей, улуулукту ойлоо эле ошол ааламды, Теңир атаны ойлоо. Ата кылгандай өз учарында дээр сезим менен кеңешип жашоо. Кудайга тагдырын тапшыруу. Учурчак бул сезимдин жолу. Сезим качан иштейт экен? Учурчакта гана иштейт. Учурчак деген эмне экен? Убакытты улуулукка пайдалануу. Учурчак Кудайдын улуу мыйзамыбы? Учурчак ааламдык нук. Кудайдын улуу мыйзамы. Убакытты жоюучу мейкиндик күч. Учурчак адамзат теңир күчтөрүнүн астында өзүн алсыз сезгенде, дээр сезим менен жүргөндө, тагдырын Теңирге тапшыруусу, шүгүрчүлүк каниет менен жашоосу болуп эсептелет. Учурчак аалам көкүрөк көзүбү? Учурчак улуу кудурет. Адам маданиятын бийиктетип, сүкүт салууга, табигый мыйзамды тутунууга, туура жашоого, өзөк өстүрүүгө, дээр сезим иштетүүгө чоң жардам берет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн акыл менен сезимдин айырмасы. Акыл эмнеге ак карага гана тиешелүү экен? Кара ой ак кара гана тиешелүү экен. Убакыт ак кара гана тиешелүү экен да эски жашообузга. Учурчак деген эмне экен? Улуу жашоо. Мына баягы бекер тургуча бекер иште дейт, бирөөгө барып жардам бер. Ушак айткыча улуу сөздү сүйлө. Пендече жашагыча, арбайча, ааламча жашоо, элчилик кылуу, энергия иштетүү, ушунун баары эле карасаңыз учурчак. Учурчак дегенди жакшы түшүнгүлө. Могу эле убакытты улуулукка иштетүү. Улуулукка иштетсең сенин таның жаның агарат дагы, анан батаң жүргөн атат, ниетиң өзгөргөн атат, сени тааныбай калган атат. Нурдануу деген да. Энергия калыптануу деген, энергиянын роолун аткаруу, өлбөйлү арбай периште болду деген сөз. Мына мен убактымды улуулукка, газетага эмне деген акчаларды коротуп, ошол болгону Кудай берген танды дагы, пулду дагы, убакытты дагы эмнеге иштеттим? Улуулукка. Газеталарга канча интервьюлар чыгардык, бир бет. Бир эле бети ошо $1000 эле. Теледен мазактаса дагы эми чындык ушинтип келет да. Пайгамбарды деле кол чаап эч ким тосуп алган эмес, жек көрүп тоскон, жактырбаган, бирок
убакытты ошо улуулукка пайдаланган үчүн сакталып калды ошонун баары. Кудай келип атса дагы эмне кылыш керек? Эмнеге келди? Адамды соттогону келди. Мына дүйнө не болуп атат? Жерде кудайларды жойгону келди. Жерде кудай көбөй болгон. Эмнеге иштетип атат? Жан кудай. Убактысын улуулукка гана сотун, жомогун менен бүтүрүп атат дүйнөнү тегеретип тегиздеп. Сокенин сүрөтүн, Чубактын сүрөтүн, Матыраимов жана башкалардын сүрөтүн коюп соттодум эле го. Мен соттолгону келген эмесмин, мен соттогону келгем деп. Убакытты эмнеге иштетти? Президент эмнеге иштетти? Же өзгөргөн жок, же эли өзгөргөн жок. Көрдүңүзбү? Ал убакыт менен жашап алды. Ааламдык адам учурчак менен жашап алды. Экөө асман менен жердин айырмасы да. Асманда убакыт башка, убакыт жок дегендей да. Асманда кара ой жок, асманда акыл жок болуп атат да. Кайра эле акыл менен сезим атаандаш дегендей, ак менен кара ой атаандаш, убакыт менен учурчак атаандаш. Учурчак убакытты улуулукка пайдалансаң, учурчакта сенин кереметиң иштеп агарып нурданып атасың. Эскиче эле пайдалансаң, таның дагы, жаның дагы карарып, эртең оорубас канатат. Айырмачылыгы ушул да. Анан көп эле бир нерсени билген болуп, бирөөлөр сүйлөп атат. Күнөө болуп калат булчу. Баягы көз калп менен чындын ортосу төртөйлү дейт да, мына билсеңиз. Көздөн кулакка чейин төртөйлү. Кулак менен уктуң, ал мүмкүн калп, көз менен көрдүң чын. Ошо сыяктуу эле ал бирдемени угуп, анан түкшөмөл дегенде болбой калат, бул ааламга каршы иш болуп калат. Күйүп кетесиңер. Мында эскертип коюш керек. Көрдүңүзбү? Мына бүгүнкү темабыздын аты кара ойлуу адам келсе эмне болот дейт. Кыргын доор башталат дейт да. Чын эле бүгүн кара ойлуулар отурабы? Туптуура. Кайсы мамлекетте болбосун, анткени алар ааламдан да кабары жок да. Анан ал кара ойлууну сезим иштебейт. Кара ойлууга Кудай колдобойт дегендей да. Ошондуктан көңүлүн албасын. Баягы победа Садыра — это трагедия народа деп айтканым. Мына өстүрүп кете албайт да. Башка мамлекеттерде деле ошондуктан кыргыз эмнеге буйрулуп келиптир? Кыргыз адамзатты куткарганы келди. Кудай эмнеге келди өзүчү? Өзү жараткан адамды ошо кырсыктырып, көзүн ачып, далилдеп туруп, ак ойго, сезимге, учурчак алып барганы, улуулук өткөргөнү келди. Кудай эмнеге келди? Жер энени бейишке айлантканы келди. Анан ушул жерде отуруп алып туруп, анан 6 катар аалам аркылуу, 7 катар жер эни аркылуу, аба, суу, арбай периште аркылуу анан дүйнөнү башкара берет да. Ошондуктан арбайлардын укугу бар ар кимди кийип алып иштөөгө, арбайлардын укугу бар жан алып жан салууга дегендей, адамдын телосын мына Ажыбаев Эргешбай атаны таанысаңыздар, ар жан кийген. Орман жандаткан энеден, Манас атадан, Ак жыландан, Канике энеден, Чийирде энеден дегендей. Таны таза болгондуктан, ошого буйрулгандыктан жан кие берет адамдын таны аткаруучу. Ошол сымал Теңир ата жан Кудайды кийген дагы, Арстанлайды кийген дагы, ошон үчүн эски Кудай банкрот, жок, аалам пустой. Жан Кудай таңга ээ болуп, анан көрүнө болуп, анан ар кимди кийип алып иштөөгө укугу бар арбайлардын дегендей, Теңир ата кийип алып, ордун кызматын өзгөртүп, анан жерде 6 катар ааламды, 7 катар жерди, батыш чыгышты, байлык бийликти, медицина динди, адамды, арбайдын ядросу дегендей ого болуп башкарып атат. Ошондуктан бул татаал кадимки эле ошо педагог болуш үчүн деле бир 5 жыл окуп атат да бул жолу.
медик болуш үчүн 8-11 жыл. Бул арбай болуш үчүн дагы табык илим берилип, суроо жооп болуп, талкуу болуп, эскисине түшө калып кароюна, убактысына ушинтип атып анан адам калыптанат. Анан эми Кудай жерге келип Кудаймын деп өзүн тааныштырып койду. Кудай жерге келип адамдарга илимин тартуулап койду. Ар ким аркылуу берип байланыштарды тактап. Кудайда эч кандай күнөө жок, бир гана күнөөсүз. Бул бир Кудай. Менде Абдулдаев катары эч өзүмчүлдүк жок. Мен көргөндү Абдулдаев катары эч ким көргөн эмес бул жашоодо. Дүйнөдө бир адам жок. Ошол Кудайдын гана иши жүрүп кетсе экен жаңы доордо деп мен бир өзүмдү ойлогон күндөр болду. Мүмкүн көп тилди билген адам, мүмкүн бир жашпы, дагы бир мүмкүн бир интеллигент адамды Теңир ата кийсе, мүмкүн ошол жакшы жеткиреби деп ойлодум эле да. Анан жок, акылдуу адамдар муну алып кете албайт экен. Акыл деген кара ой болуп калып атат да. Байлык бийликти бул жашоого берилип алгандар, көрсө улуу кыргыз дегендей ошо улуулукту пир туткан ошо атайын эле ааламдан арсын алайды. Арын алып элге ал келген, жаралган жалгыз ал инсан аткарып алам милдетин арулап элди бар айтат. Берилген узун өмүрдө кеп ийгиликти жаратат, так илим берип баратат, бакыт өлөт бакыт жаратат, өзгөртүп тарых барагын өзгөчө жашоо жаратат деп Эргешбай атага 2017 жылы июнь айында берилди эле. Ал башка адам, мен башка адаммын, Атомгүл башка адам, Зульпия башка адам, Бүймайрам башка, эже башка адам. Бирок барып келип эле ошол бир жалгыз ядрого такалып Эргешбай ата 2011 жылдары ошо офисиме издеп келиптир. Мен ал кишини тааныбайм. Анан баламды таптым деп эле ошондой эле бир адам келди. Анан аябай чочуп да кеттим, корктум. Бир жомок окшоп эле бир адам келсе, аксакал күлүп жайнап эле анан көрсө ал адамга да айтылган экен. Бул жазып кое бересиң. Ээси башка адам алып чыгат деп. Анан кайра эле ошол ааламдык илимдерди Кудай энергиясында берип, кайра материяга, таңга айланып келгенде өзү түшүндүрүп жеткирип анан ошо адамзатты жаңы доорго, жаңы цивилизацияга өткөрүп коет. Кыскачараак ойлорум ушул болду. Эми өтө сөз көп, ишенич өтө көп. Анан ааламдан энергия түшүп атат, анан портал ачылды, анан жабылды, анан баланчы измеренияга келдик деген адамдар мындай баягы чаламолдо дин бусат болбой, ал туура эмес өзү. Портал деген бир парда дегендей, ал ар дайым ачык, ал жерге түшкөн аалам күчтөрү, энергия өзү, ал абанын, суунун, жердин составын да азыр толтура, адам өзү дайым болбой атат. 5-чи измерениянан баланга келдик деген жок. Антип адамдын башын урутпай эле, жөн эле мындай эле биз ак карага түшүп алыпбыз, биринчи адам бололу, адамдык сыпат издейли, анан улуулук, арбайлык, баягы арыбай дегендей мындай жөнөкөйлөштүрсө өтө туура келет. Мындай эле кыргызча эле ааламдык тил менен эле инопланетян деген эми бөлөк планетанын жашоочулары деген сөз. Кайра периште деп да чечсек болот, андан ылдыйкы пери деп да чечсек болот. Ошондуктан баягы бир нерсенин эгеси болбогондон кийин менмин дегенде болбой калат. Ошол эскиңерди өчүрүп мындай жаңы түшүнүккө тагыраак өтүп, ичиңерден изилденип, бул доордо Кудай көрүнө болот, көрүнө бейиш болот, көрүнө ошо арбайлык, периштелик сыпатка жеткен адамдар болот. Ошентип анан пендечилик жоюлат, аалам жоюлат. Мурун ак кара деген жашоо болсо, азыр жашыл көк деген жашоо пайда болот.
жерине жашылга айланып, адам көк дегендей, көк асмандагы туган светиндегидей мындай жетилген чекке жетип, көккө айланып жашап калат. Ал измеренияны кое туруп, өзүңөр ошо бир измеренияга өтүп алгыла. Бул мындай көрүнө далил болуш керек, көрүнө сыпат болуш керек, көрүнө энергия иштеш керек, көрүнө бата болуш керек. Бул көрүнөгө өтүп кетти баардык нерсечи. Ошон үчүн көрүнө Кудай келгендиктен, анан Кудайдын күнөөсү жок болуп атат. Ошон үчүн Кудайым деп чыгып коюп, соке такты бошот, сен кыргызды куткара албайсың десем, ал капа болду, бирок баары бир новый бог алып койду го. Акка бербесең, карага бересиң такты депчи. Ошо сыяктуу баардык нерсе көрүнө болуш керек. Анан баягы адамды кимдегин бурмаласа жазаланат. Кимдегин бирөөнүн убактысын алса жазаланат. Кимдегин акча үчүн иштесе жазаланат. Кимдегин убакытты туура эмес пайдаланса жазаланат. Кимдегин улуу күчтөрдүн ордун аткара албаса жазаланат деген мезгил келген. Ошондуктан анатомия, астрология ролун аткарыш керек. Өсүп алыңыздар. Мен бир жаран катары өз кызыкчылыгымды айтып аткан жокмун. Мен жаңы Кудай катары шартымды айтып атам, условияны. Канткенде адам бул дүйнөдө жашап калат. Канткенде Кудайдын купулуна толот. Бактылуулук деген бул улуулукту бакыт улуулук деп бир сабак өтүп бердим эле. Бактылуулук деген бул дүйнөдө мүмкүн бай болуу, мүмкүн бий болуу, сулуу болуу, да бир бакыт толтурадыр. Бирок ал өчүп кала берет. Эң чындык бактылуулук бул эки дүйнөнүн эгеси болуу, жаңы доордо. Ошо корпус бойдон эле арбайга айлануу, нурдануу, энергияга, от доору келди дегендей. Тиги инопланетандар эмне менен жашайт? Жерде адам жер азыгы менен, суу менен, жемиш менен, аба менен, рух менен жашаган болсо, төртөө менен. Бийикте барган дүйнөдө ошо от менен гана жашап калат. Ошон үчүн оттуу доору келди. Ошо оттун аты энергия деп аталат. Ошон үчүн эри бардын заманы эмес, энергиялануунун заманы. Аял эркек жашоосунда эчтеке жок. Мындай эле бөлүп караган кезде айырмалап бериш керек да, оң сол, правда, жалган деген сыяктуу. Ошондуктан жаңы Кудай катары менин шартым ушул. Көнгөндөр калат, кошулгандар калат, болбосо куурайт дейт. Улуу кыргыз улуулугуңарга калыптанып алгыла. Баягы эне деле эне сыпаттуу болбосо кор болуп калат да. Ошол сыяктуу ата сыпаттуу болбосо кор болуп калат. Ошол сыяктуу улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, ошол сыпатка өтпөсө кор болуп калат. Кыргыз дүйнөнү башкарат деген маалымат бар дейт да. Кыргыз, мына бир кыргыз дүйнөнү тегерет, тегиздеп атат. Бул дүйнө эмес болгон, дүйнөнүн эгеси болуп отуруп алып. Азыр жөн эле багынып, кара ойдон, эски жашооңордон, убакыттан, эски акылыңардан чыгып эле келип, багынып, жаңы доорго өтүп алуу, бул кутулуп калганыңар. Өлбөстүккө эч ким өткөрө албайт, жаңы Кудайдан башка. Жаратуучулукка, улуулукка, унчукпастыкка, боштондук эч ким чыгара албайт. Ошондуктан жер жашоосу бүттү. Бийлигиң дагы, диниң дагы, медицина, дүйнөдө бай мамлекеттериң эчтеке кыла албайт. Анткени аалам закону, чындык закону бул дүйнөгө отурганда, бул дүйнөгө Кудай келгенден кийин бул дүйнөдө жалгандын баары жоюлат. Өсүп алыңыздар.